Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Бүгүн биз сиздерге атайын кененирээк видео тарталы деп чечтик да. Бул видеонун негизги максаты биз кандай видео тартып өзүбүздүн объектилерибизди көрсөтпөйлү, ошол видеолордун дайыма астына комментарий калтырылат да. Бул үй канча каражат сарпталды, канча сомго тургузулду, кандай болду депчи. Биз тилекке каршы бааларын жасалбайбыз. Анан ошол жерден көп учурда суроо пайда болот. Канча бүттү, неге жазбайсыңар депчи. Ошонун себеби боюнча сиздерге түшүндүрүп, кантип баа пайда болот экенин жана ар бир үйдүн баасы эмне себептен окшошпойт экени жөнүндө сиздерге азыр айтып беребиз. Бүгүнкү видеодо биз силерге биздин бир популярдуу болгон проектибиздин мисалында силерге баанын кантип өзгөрүп жана кантип калыптанып жатканы жөнүндө көрсөтүп түшүндүрүп берели. Ал проектибиз болсо, бул 8,5 га 8,5 болгон өзү 130 чарчы метрлик 2 кабаттуу үй болуп эсептелет. Бул үйдүн ичинде болсо чоң зал, кухня жана санузел, ал эми экинчи кабатка көтөрүлсө 3 жатуучу бөлмө жана ошондой эле кардарыбыз кааласа балкон же болбосо гардероб же болбосо дагы бир санузел кылып койчу проекти. Бул үй биз 2018-жылы салып жүргөн кезде, мисалы катары под евроремонт деген деңгээлге чейин салып берсек, бул под евроремонт деген деңгээлде болсо, биз үйдүн ички отделкасына чейин жеткирип беребиз да. Ички отделкасына чейин жеткирип беребиз дегенде, сиздики обои, ламинат, үйдүн ички эшиктери жана санузелга кафель жана ошондой эле унитаз, раковина калат. Калган жумуштардын баары болсо толугу менен жасалып, биз өзүбүз алып барып, орнотуп, жасап коюп бергендегибиз да. Мисал катары ушул эле проекти 2018-жылы 1,2 миллион сомго биз өзүбүздүн эмгек акыбыз менен, өзүбүздүн мындайча айтканда кызматыбыз менен жана баардыгы камтылганда 1,2 миллион сомго айланчу. Ал эми ушул эле проекти кайра 2019-жылы 1,5 миллион сомго айланып баштаган. Себеби дегенде, жылдан жылга баарыбыз билгендей, материалдардын, строй материалдардын баасы күндөн күнгө өзгөрүп жатат да. 2020-жылы ушул эле проектибиз болсо 1,8 миллион айланып калган. 2021-жылдан баштап 2,3 миллион айланып калды. Бүгүнкү күндө болсо 2022-жылы 2,5 миллиондон 3 миллион сомдун тегерегинде айланып жатат. Себеби эмнеде? Себеби дегенде, мисал катары баарыбыз билгендей эле 2019-жылдары бир куб тактай 12 миң сом, 12,5 миң сомдун тегерегинде айланчу. Азыркы күндө болсо бир куб тактай 23 миң сомдон айланып атат. Ошондой эле мисал катары металлочерепицаны же профлист алып көрөлү. Мисалы металлочерепицанын баасын айтсак, ошол учурда 450 сом болсо, азыр болсо матовыйларыбыз 650ден айланып калды. Ошентип ар бир категория материалдар баасы жылдан жылга кымбаттаган себептен үйдүн дагы себестоимости кымбаттап, ай сайын башка показательге өзгөрүп жатат. Бул негизги объективдүү фактор да. Объективдүү фактор деген болсо, бул нерседен эч кимибиз качып кутула албайбыз. Баалар өзгөрүп жатат. Ал эми бизде кээ бир учурда кардарларыбыз видеолорду көргөндө, мисал катары 2019-жылы чыгарылган видеону көрүп, ошол бааны көрүп, 2023 же 2022-жылы сураса, ушунча сомго салып бересиңерби десек, биз салып бере албайбыз десек, ошондон түшүнбөстүк болот экен да. Ошол себептен ар бир видеонун астына биз бул үй канча болот экенин жасалбай калып атабыз. Бул баса белгилеп кетчү нерсе, бул объективдүү факторлор да. Андан тышкары ар бир курулуп жаткан үйдө, объектиде субъективдүү да фактор ролду ойнойт да. Мисал алалы. Мисалы биз 2022-жылы ушул эле 130 чарчы метрлик үйдү бир эле айда, бир эле күндө 2 кардарга салып баштасак, 2 башка баа чыгат. Себеби биз ар бир кардар менен жеке ал кардардын мындайча айтканда каалоосуна жараша кээ бир материалдар өзгөрүлөт. Мисалы, кээ бир кардарларыбыз фундаменттин ленточный фундамент кылат, кадимкидей эле. Ленточный фундамент кылганда дагы ленточный фундаменттин жерге киргенин 60 см жерге киргизип,
жерден 60 сантиметр чыгарышы мүмкүн. Же болбосо кыргыздарда көп учурда фундамент бийик болсун дейт дагы 80 сантиметр же болбосо бийиктигин 1 метр кылам дейт да. 80 сантиметр фундамент менен 60 сантиметр фундаменттин кеткен каражаты башкача. Жана андан тышкары бизде, например, өзүнчө дагы атайын блоктор бар. Чечилбеген несъемный опалубка деп коебуз. Ошону менен кылып кеткен учурлар болот. Же болбосо, эгер жер саздак болсо, биз беркиндей свайный фундамент кылып кетебиз. Ошондо баасы өзгөрөт да. Ошентип бир эле, эки эле кардар бир учурда салдырып атса, мына фундаменттин эки башкача түрүн же болбосо бийиктигин өзгөртсө, баа башкача чыга баштайт. Андан тышкары дубалдын бийиктиги кээ бир кардарлар 3 метр кылат. Кээ бирлери 2,80 кылат. Кээ бирлери болсо биринчи этажды 2,80 кылып, экинчи этажды 2,5 кылат. Кээ бирлери болсо биринчи этажды 3 кылып, экинчи этажды 2,80 кылат. Кээ бирлери 2,80 кылат. Ошондон да баа өзгөрөт. Андан тышкары терезеге келсек. Терезеде пластиковый терезелердин түрү көп. Мисал катары сиз турецкий терезе тандасаңыз башка баа чыгат, казакскийин алам десеңиз башка баа, китайскийин алам десеңиз башка баа чыгат. Жана ошол эле терезенин күрөңүн алам десеңиз башка баа чыгат, агын алам десеңиз башка баа чыгат. Алюминий терезе кылабыз деген учурлар болот. Же болбосо экөө тең пластик тандаса, бирөөсүндө сложный механизм дегендер болот. Өзүнчө декоративный ичинде атайын нерселерди коюп кетсе болот. Тонировка, күскү кылып кетсе болот. Ушул нерселердин баары тең баага түздөн-түз таасир эте берет да. Ошол себептен ар бир клиент менен жеке ал кардардын каалоосуна жараша, мындайча айтканда, смета түзүлөт да. И ошол смета менен биз договордушуп иш алып барышка туура келебиз да. Жана жогоруда белгилеп кеткендей эле, чатыр маселесине келгенде дагы мягкий кровля деген нерсе бар, металлочерепица бар, профлист бар, андан тышкары беркинде андулин деген материал бар. Материалдын баарыбыз билгендей түрү көп. Азыркы заманда материалдардын аябай көп түрү бар да. Анын өңү бар, сапаты бар. Ошого жараша баа өзгөрүп кете берет. Мисал катары кардарыбыз сырткы эшикти тандап атканда 20 миң сомдук эшигин тандашы мүмкүн, же болбосо 30, 40, 50, 70 миң сомдук эшигин тандашы мүмкүн да. Себебиден де биз кардарга үй салып берип аткан себептен биз канча сомдук материалды же кандай өңдөгөн материалды тандайт экенине биз таасир эте албайбыз. Биз өзүбүз тараптан кызмат гана кылып беребиз. Ал эми канча сомдук материал болуш керек экенин, сапаты кандай болуш керек экенин, өңү кандай болуш керек экенин ар бир кардар үй бүлөсү менен кеңешип, өз каалоосуна жараша тандайт. Ошол түздөн-түз баага таасир этет да. Ошол себептен дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Эки оп-окшош проекти болсо, бирок экөө тең бир учурда баштасак, ошондо дагы баа өзгөчө болот да. Ошол себептен бул үй деген көп нерседен тургандан кийин мен азыр силерге эң негизги нерселерин белгилеп кеттим да. Ал эми офиске өтүп келип, биринчи проектти аныктап, проектти аныктагандан кийин ушул сметага өтүп, сметчик бала менен отуруп алып туруп, ар бир материалдын өңү түзүнөн баштап туруп, баасына чейин аныктап чыккандан кийин, анан ар бир клиентке жекече смета эсептелип чыгат дагы, ошол баа менен келишим түзөбүз. Ошол себептен урматтуу биздин кардарлар, мен өзүмдүн атымдан дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Курулуш материалдары рынокто өзүңүздөр көрүп атасыңар, өтө чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Геосаясатта, чоң экономикада жана ошондой эле биздин Кыргызстандын жеке экономикасындачы. Ошол себептен биз силерге бүгүнкү күндө, бүгүн бизге салып берген кардарыбыздын үйүн биз муну 2 миллионго салып бердик дегенде, бирок ушул 2 миллионго салып берген үйдүн баасы бир жумадан кийин, же болбосо бир айдан кийин эле актуалдуулугун жоготуп, ал андан арзандап же кымбаттап кетиши мүмкүн болуп атат да. Дагы бир жолу баса белгилейм, биз 2 миллионго бүтүрдүк деп, бул үйдү сизге реклама кылгандан кийин дагы, сиз келип биз менен такташып баштагандан кийин, сиз тандаган материалдар менен ал 2 миллионго жетпеген акчага бүтүп калышы мүмкүн, же болбосо андан да ашып кетиши мүмкүн да. Себебинен де дагы бир жолу белгилейм, материалдардын аябай түрү көп, ар бири менен такташышыбыз керек. Үй деген бул бир эле оокат эмес, бул көп нерседен келип камтылган нерсе да. Ошол себептен эгерде сиз үй салам деп ниет кылып жаткан болсоңуз, бизге офиске келсеңиз, биз сизге биринчи сиз ойлонуп жүргөн проектиңизди чийип, аны кагазга түшүрүп, сиз элестеткендейби, анткени дегенде проектиси жок, эсеби да чыкпайт. Проектисин тактап, архитектор бала менен отуруп кеңешип, сиздин проектиңиздин оңун оңдоп,
түземесин түздөп, түз болсо аны дагы өркөмдөтүп туруп, анан проектини бүтүргөндөн кийин, андан кийин сметчик балага берип, сметчик менен такташып туруп, эсебин чыгарабыз. Эсебин чыгаргандан кийин сиздин колуңуздагы бүгүнкү күндө актуалдуу бир баа чыгат. Анан ошол баанын үстүндө биз келишим түзөбүз, же болбосо сиз да ойлонгонуңузга толук мүмкүнчүлүк аласыз. Үй деген бул 1 миллион сомдун, 2 миллион сомдун, 3 миллион сомдун оокаты болуп аткан себептен асмандан эле сизге бирөө эч бир эсеби жок, проектиси жок, мен мынчага бүтүрүп берем десе, мен толук кепилдик берем, ал цифра реалдуулукка туура келбей калат. Анткени дегенде тактоочу моменттер аябай көп. Биз өзүбүз тараптан иштеп, силерге ошол кызматты кылып бергенге даярбыз. Ал эмес сиз чындыгында үй салам деген бекем ниет кылып жаткан болсоңуз, мен сунуштап элем, келип үйдү баштай электе эле проектини чыгарып, эсебин чыгарып, такташып, кеңешип, анан кийинки кадам таштаганыңыз туура болот.